Өткөн замандарда Чоор Кыргыз элинин кеңири таралган сүйүктүү аспаптарынан болуп, аны көбүнчө койчу, жылкычылар тарткан. Чоордун өзгөчө коңур добушу уккан адамды ойго салган. Негизинен чоор өрүк, алмурут жыгачтарынан жасалат. Бутагы жок жеринен сомдолгон жыгачты көзөп алуу керек. Илгерки замандарда чоорду көп учурда чогойно өсүмдүгүнөн жасашкан. Ошондон улам эл арасында чогойнодон чооруң тарт деп кеп калган. Чоордун ар бир бөлүгүнүн уштары тегиз болууга тийиш. Аспаптын бөлүктөрүнүн кошула турган учтарына жарылып кетпеш үчүн шакек орнотулат. Чоордун үйлөнө турган учуна ичи кеңейтилип, мүйүздөн же пластиктен түтүк орнотулат. Чоордун эки бөлүгү жез түтүк аркылуу биригет. Чоордун оозу ыңгайлуу болуш үчүн ичкертилет. Аспаптын көзөнөктөрүнүн орду үлгүгө салынып белгиленет. Көзөнөктөр белгилүү бир жоондуктагы үшкү менен көзөлөт.
Көзөнөктөрү көзөлгөндөн кийин ичи тышын тазалап жылмалоо керек. Жасалып бүткөн чоор эң аягында лак менен лакталат.